чаңырап, көзді келді, қайра жазда келемді. Қоштош қосып, қанат көзін талдырат. Kurmancancım, kılımdарды karıktan, datqa ene түшпөй келген тарыхтан, көзді юлдun başın say ölümgө, düşmanların bir özünü bağırkan. Sen olsun, barkın bilip жеткенге, қалбасам ben ушак айын кептерге, дағы Чыңгыз чыгар бекен элимден, үрөнүнө жакшылыктан сеткенге. Şükür kılam ата-энемдин барына, şükür kılam bir tuğanlar canımda, şükür kılam razı olup şükür kılam tazim kılam жүзүгө. Касиетин сактай билген эне тилдин, тил деген бу жардамчысы ыйык дилдин, дүйнө элине дамазала колдон келсе, уран айтып кыргызымдын эне тилин. Oyun oynup toyboy turgan кезим менин, анда бийик учуп жүргөн сезимдерим, көк шибейде көпөлөк кылып ойноп жүргөн эсиндесиң, балалыгым эсиндесиң. Сапырылган жалбырактын чаңдары, өңдөн кетип качкан сымал кандары, жердин бетин көк шивердей ээлеген, эсеп жеткис жалбырактын сандары. Halk başkarıp, kalın elki karmagan, at salışıp, datkalardan kalbagan, hayallardan en birinci nam alıp, küçün top top, kayratından taybagan. Canın өрүп, баарын тегиз санаган, жан эледи кары жашын караган, талантына башын ийип кыргызда, элим канча таланттарын баалаган. Ырыстықтардың бардығын Гүлзар Жүсіпақына жігерізге танып қылды. Бір қол шаққалы. Тұрпаны қошуға кезгістірмен ағатуа айымға жинама жоғар алыс жәндеген қатауыл сейлімемлер бүгінгі Гүлзар жігерізден шығармачыл өнерді сейлап келген талантты балаған инсандар бүгінгі салтанатты кешеге дабір жолы қош келгіздер. Гүлзарда жежеуді айтып өтсір, қатақты сыйлы меймандар, өзі жөнөкөй, ичбейін, талантты, өнер баққан, өнер сыйлаған инсан, Қырғыз Республикасының мәдениеттің мықты қызметкері, Жаношында елем Қырғыз Республикасының ұлттық жазушылар союзының мүшесі меймандар. Жаношында елем Алатау мекеншіл инсандар қауымының алтын төш белгісін есі. Олча.
Çok rahmat, barыңыздар hoş келіпсіздер. Сіздерді көріп, мен аямай қуаныштымын. Төмендегі жағылдыр тестелердің барлығы сіздер үшін арналмақшы. Андықтан қабыл қылыңыздар, сіздер үшін үлкен болсын. өзімдің қалемімден жыр алған Обаны Талиел Бакиров ағайымызға танытып, сүйу сезімі деген жағын үрдісті. Сіздер үшін күлдесіңіз. Kaçan
Саламат, ылайым болып жатқан insanlar ömrünüz болсын. Ардақты аз меймандар, қадірлі сыйлықтар арқылы бүгінгі Гүлзат тәжірибесінің жеке осындай чақан осындай чамашау кешесіне қош келдіңіздер. Мына үшін insanның құттықтап сыйлап келген insanдарға құттықты сөзді ұсынуға кептіңіз енімді бүгінгі Гүлзат тәжірибесіне құттықтап келген сыйлау меймандар. Жалабат шағында вице-мері Руслан Алтымышев жағын баш болған жамат. Аппарат жетекшісі Ергиз Дегенбердиев жағын баш болған жамат. Және осындай медианың малымат барбардың жетекшісі Азамат Жиембеков жағын баш болған жамат. Және осындай Қырғыз Республикасының ең атақты Рахматулла Қоскеев жағын баш болған жамат. Және осындай Қырғыз ең артисті Арзбек Бендияров ағасы. Шағындық Мәдениет бөлімінің басшысы Салтанат Аманова жекесі баш болған жаман шақыралып, бір қолша тосып алып меймандар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү концерт программанын катышуучулары, урматтуу Гүлзат эжеке. Биринчи кезекте Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы куткарыш жумуш сапарында болгонуна байланыштуу ал кишинин саламын жана ыраазычылыгын билдирип кетейин. Ошондой эле куттуктоосун дагы. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен Гүлзат деген атты укканда мен аял заттын мындай назиктигин, сұлулығын, тазалығын, елпектелігін елестетем да. Ошолго Гүлзат эжеке бул сөздөрдүн бардыгы сизге ардайым бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Жалал-Абад шаарында эмес, Кыргыз элинде эмес, бүткүл дүйнөгө таанымал чыган инсандардан болуңуз. Дагы өнөрүңүз өркүндөп таштырыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу өнөрчү кыздары. Бүгүн Жалал-Абадда бир көркүнө чыгып, өзүнүн шагына чыгып отурат. Себеби Жалал-Абад шаарындагы жашоочулар, Жалал-Абад шаарынын жанындуу жаштары, улан кыздар бардыгы билет. Биздин Жалал-Абад шаарында кандай иш-чара болсо, күкүктөй таңшыган бир гана кыз барат. Бул кызыбыз ушу Гүлзат. Мен Гүлзатка дайым тамашалап тийишип коем. Гүлзат таңкы булбул сыяктуу сүйлөп турсаң шаңкылдап, оозуңдагы 32 алтын тиш кошо турат жаркылдап. Жүзүңдү мөңтүлдөй жүзүңгө жүрөктө эрип балкылдап. Талай жигисага жете албай, аркада кулалдай салпылдап деп коем. Чоң рахмат. Барып алганда дайыма денсаулык каалайбыз. Биздин Жалал-Абадтын жакшыракай алып баруучусу, ырчысы, шаңга билеп, көркө билеп жүргөн кызыбыз. Талантыңа талант улансын, табайлы Кыргыз эли кулансын, өнөрүңө өнөр улансын, өрнөктүү, өнөрлүү кыз боло бер. Жалал-Абад эмес, Кыргыз өлкөбүз, өрөөнүбүз улансын. Чоң рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу жаштар, урматтуу бүгүнкү жашыргай ыр майрамынын ыр кечесинин катышуучулары. Гүлзат карындашыбыз ушул бүгүн бизге Жалал-Абад элине жашыргай ыр майрам тартуулап атат. Мен Гүлзатка азыр жашыргай биздин вице-мэр сонун сөздөрдү айтып кетти. Ошого татыктуусун, ошондон жашыргай жаркылдап, тойлорду башкарып жүрөсүн, элди башкарып жүрөсүн, концерт алып барып ырдап, анан төрт тарабы ар тараптуу мындай талантта мунун жазма акынчылыгы дагы бар. Эгерде ракеге окшогонго бир жакшылап bir koluna düşüp kalsa onu tökme olunda derler. Ошондуктан баардык жактан таланттын төп келген кызсын мен сага чоң ийгилик каалайм. Азыр сөздү мен улуу деп мени чыгарып койду, бирок мен Салтанат Амановага беришим керек эле. Ошондуктан мен ырдап берем. Сөздөн кийин азыр Жалал-Абад шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Салтанат эжекебизде. Келиңиз. Урматтуу калкым, урматтуу жалал-абадтыктар, урматтуу коноктор, мен бүгүн залды карап отуруп аябай Гүлзаттын кадыр бартын деңгээлин түшүнүп,
кубанып отурам. Анткени Жалал Абад мамлекеттик университетинде бир топ жылдардан бери эмгектенет. Жалал Абад мамлекеттик университетинин жамааты бүтүндөй келип отурат. Андан кийин биздин шаардык маданият бөлүмүндө дагы бизде маданий кызмат бөлүмү эмгектенет. Ага кубанып коллективибиз менен келип отурабыз. Коомдук бириктүүлөрдүн жетекчилери, мекеме ишканалардын шаар боюнча жетекчилери, Ал Тургай Сызат райондук мамлекеттик администрациясынын жана Сызат райондук башкармалыгынан дагы келип отурушат, студенттер отурат. Ушул барыңыздарга мен бүгүн келип концертке отурганыңыздарга терең таазим этемин. Андан сырткары ушул бүгүнкү Гүлзаттын чыгармачылык кечесине шаардык маданият бөлүмүнүн атынан ардак грамота алып келдим эле, окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Ардак грамота менен шаардык маданият бөлүмүнүн ардак грамотасы менен 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында маданият тармагында үзүрлүү эмгектенип жетишкен ийгиликтери жогорку кесипкөйлүк үчүн Жусупакунова Гүлзат Калдарахуновна сыйланат. Ушул ардак грамотаны Ата Олчакова, сыйынып құт болсын. Олчакова құрманды студенттер, болып кетсіздер айды. Çoğun rahmat, kanalda sayınlarlar, çoğun rahmat, telegrafçılar. Keremeğim, ağay, sizge uzatmasından sahtan şakayın. Alımızlardan Kırgız Respublikası'nın el artisti Arzuy Bedyanov. Эми сиздерге мен ушундай жаштар концерттерин, жаштар залда отурганда артта калган бозулан бозой кезде Жакшынакай бир учурларды эстеп жазган чыгарма бар, ошолор дагы келе берет. Ошол чыгарманы тартуулап коеюн. Сөзү Эсенкул Ибраевдики «Эсиме ал кез түшкөндө» деп аталат. Кабыл алып коюңуздар. Show
мында 3 сериялы бири толтура турган чыгарма жазганмын. Барам сага, келем сага, жетем сага болчу да. Ошонун экинчи сериясы биз Нургүл карындашымдын көзүрдө коелу. Келем сага сөзү Муратбек Мукашевтығы, Садыралы Апкеров. Гүлнур Темиркулова. Çok rahmat. Benim alınızlara kadar bu topluluğu sözgü şartlayın. Çalabat Memleketlik Üniversitesi Cemaatini şartlayız. Calabat Memleketlik Üniversitesi Profsoyuzluk Komitetinin төрағасы Қуанышбек Манадович Аразбашмағын жаматыр. Ошондой эле Жаманан чарба иштери боюнча проректору, экономика илимдеринин кандидаты Салморбек Садырбекович Аразбашмағын жаматыр. Ошондой эле Жалал-Абад колледж директорунун орун басары Азамат Аразбашмағын жаматыр чакырган. Уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı Çalavatlıklar. Sizlerle bugün
бүгүнкү майрамга кете бажырайган жакшы бейил күндү тартуулап аткан Гүлзат айымыбыздын, Гүлзат кызыбыздын мааракеси менен ушундай жакшы маанайыңыздар менен куттуктайм. Гүлзат, сени көргөндө Жанар аким айткандай тил титиреп, жүрөк үшүп калышы болуп атат. Сени сүрөттөп бере алабызбы, сен жөнүндө бирдеке айта алабызбы деп турабыз, бирок сөз жетпесе керек. Мен бир гана нерсени азыр ойлоп турам. Ошо Гүлзаттай кызды тапкан, кызды баккан, элдик кылып тарбиялаган ата-энеси сиздерге чоң терең ыраазычылык билдирип койгум келет эмгек жамаатыбыздын атынан. Ушундай бир сөз бар. Гүлү бак менен сулуу кыз элдин байлыгы деген. Гүлзат ошол туулган жеринин байлыгы болуп, ошол жерден талпынып, Жалал Абадка келип түшүп калган экен. Бүгүнкү күндө Жалал Абадтын дагы байлыгын айланып калды. Жана бизден мурда сүйлөп кеткен агайлар, эжекелер айтып атышат. Гүлзаттын таманы баспаган, эшигин какпаган Жалал Абад шаарында bir mekeme işkana жок болуш керек. Бул мунун тынып тынчыбаган мээнеткечтигинен деп түшүнөбүз. Кайсы жерге барса дагы ар бир жерге, ар бир мекемеге барып, өзүнүн колунан келген колдобушун кылып, ошолорго жардам кылып, ажытын ачып жүрөт. Кудайым буга ажарды дагы, чыгармачылык ташкындаган талантты дагы ченебей эле берген экен. Үнү дагы бар, жүзү дагы бар. Алаз келип аткансып, колуна калем кармап, таланттын жүгү оор болот. Ошо калемдин дагы жүгүн көтөрүп, кыргыз поэзиясына өзүнүн салымын кошуп, 3-4 китеп чыгарып бердим. Эми 5-инчиси деле даяр турат, бүгүн концерттен кийин мүмкүн аны дагы басмага берет болуш керек. Кыргыздын атын кыйырына чыгарып жүрө бер Гүлзат. Дайыма бар бол, биз сени менен сыймыктанабыз. Чыгармачылыгыңа чыгармачылык улана берсин. Кейинги сөздөрдү кийинчерээк айтайын. Саламатбек Садырбекович. Саламатсыздарбы? Концертти коноктору, Гүлзат эжеке. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтерди каалайбыз. Талантыңыз ташкындай берсин, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ишиңизге ийгилик. Кейінгі отырған сөз Жалал колледжі директорының орынбасары Азамат ағайымыздан. Урматтуу кеч, урматтуу көрүүчүлөр, чындыгы таланттуу адамга эч нерсе чек эмес. Биздин Гүлзат эжебизди бир канча жылдан бери коллега болуп жүрөбүз. Эжебиз бардык тараптан таланттуу, азыр эле агайыбыз айтып өткөндөй, поэзия жанрында, ырчылык өнөрүндө алып баруучулук бардык тараптан таланттуу дейт. Таланттуу адамга чындыгы чек жок болот экен. Эми Жалал Абад шаарындагы биздин ушул маданиятыбыздын бир бурчун көтөргөн адамдардын бири катары биз Гүлзат эжени билебиз. Ошондуктан мен жеке өзүмдүн атыман, биздин коллективдин, чоң коллективдин атынан, анан негизгиси ушул биздин жетекчибиз Борис Самайлинин атынан дагы чын жүрөктөн бүгүнкү чыгармачылык кечегиңиз менен куттуктайм. Мындан ары дагы ийгиликтер болсун. Дагы алдыга жаңы жаңылыктар менен, чыгармачылык ийгиликтер менен элди, Жалал Абад шаарын кубатып жүрө бериңиз. Баарыңыздарга көңүл күйчүлүк. Рахмат. Терең рахматыбыз. Сау болуңуздар. Жаму, болчактуу ағайындар. Кечебизде алгай оңдабыз малыңыздарда Чакалбек Исаев ошол күзө чебизин сыйлап келген, өнөрүн алып келген манаттын жакшы жаган жаш таланттуу ушуларды берем. Алыңыздарга Султан Абдуллажанов мырзаны чакырып койгон уруксат этиңиздер. Султанбек Абдуллажанов.